Assalamu alaikum deyт. Assalamu alaikum. Бара-бара Кудайым буйрса. Бул дагы жакшы, бирок туурараак. Убакыт өткөн сайын сапатыбызды, илим, билим деңгээлибизди тууралап жогорулата берели. Жакшы болот буйрса. Assalamu alaikum дейт. Менин ушул суроома ушул жерден жооп жазып кое аласызбы? Аллах ыраазы болсун. Алейкум ассалам. Сөзсүз Кудайым буйрса аракет кылалы. Мен 34 жаштамын. 5 баланын апасымын. Кудайга шүгүр. Жазында жолдошумдан айрылып калдык, тагдыр экен. 5 маал намаз окуп бүтүп, жай намаздан турбастан Куран окуп багыштап турам. Сиздей опалуу аял заты көбөйсүн, субханалла. Балдарыңыздан, чүрпөлөрүңүздөн кыйындар, бычакка сап болуп, камчыга сап боло турган, элибиздин жаркын келечегине олуттуу салымын кошо турган Чубак устазыбыздай, Раматылык алтын устазыбыздай албан аркасында пайдалуу, сиңимдүү эмгектерди жасай турган уул кыздардын апасы болуңуз. Кудайым эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин буйрса. Сурооңуздун уландысы бүгүн түшүмдө алысыраак жактан аппак кийим кийген элеси булбул көрүндү дейт. Булбулдун элеси деңиз. Мен болсо пайгамбар турбайбы деп артынан салаватпы же Куранбы айтып ээрчип, ыйлап жетпей баратыпмын. Анан ойгонуп алып ойлонуп жатам, периштеденби же кандай аян болду деп, белги болду деп, пайгамбарга Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айттым, бүгүн кечке Куранды окудум дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес, ал чымчык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн атайын сиро китептеринде Шамаил деп коет. Бүт сүйүктүү асыл зат пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын бетинен, кирпиктерине чейин, кирпиктеринен тарта ошо жалпы тулку оюну, андан кийин кулк мүнөзүнү, жүрүм турумуна чейин баяндаган китептер бар. Ошол жерде сыпатталгандай дал келсанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон болот, ага дал келбесе башка бирөө болгон болот. Демек бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетелей турган бир чымчык булбулдун элеси болду деген саамалык бул. Демек сиз ушул жакшы амалдарыңыздан жазбаңыз, артка кайтпаңыз, турмуштун сыноолоруна мокобоңуз, бекем болуңуз. 5 балаңызды жакшы тарбиялап, Кудайым буйрса 5 балаңызды эрезеге жеткирип, турмуштан ордун таптырып, эли жерге пайдалуу, илимдүү, билимдүү, Кудайга жакын, диндар, мыкты, илимпоз балдардан кылыңыз деген белги. Мындайча айтканда жакшы саамалык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндөсүз. Жакшы көп салават амалдарды кылыңыз. Бул дүйнөдө да түштү көрүп, негизги акыретте шапаатына ээ боло тургандай мүмкүнчүлүк болот деген жакшы бир саамалык. Эч ким кескин баса түрдө айта албайт, бирок бул жакшы саамалык. Анан күйөөңүздү унутпай, ушундай ар бир намаздайын салават, Куран окуп жатканыңыз бул бөлүнүү эмес. Ар бир элдин жакшылыгы бар. Ошонун ичинде биздин кыргыз аял затынын бул мыктылыгы. Туура оройлугу болушу мүмкүн, сенсиреп коюшу мүмкүн, бирок жалпы жонунан биздин ошо кыргыз аруу аял затынын, ак элечек, ак жоолукчан аял заты, биздин апаларыбыз, энелерибиз, келинчектерибиз, биздин кыздарыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, мына ушулардын жакшылыгы. Кудайым буйрса биздин аял заты жакшы болот. Болгону феминистка болуп, жанагындай болуп, укукчул болуп, күйөөлөрүн көз килбей кетпеш керек. Анткени батыштан башкадан аябай бир ушул тармакта чоң бир аракеттер жүрүп келет нечен жылдан бери. Ошон үчүн кыргыз аялы бул бөлүнүү максатында эмес, жүрөктө ыйманын, көкүрөктөгү ыйбасын, намысын бекем сактап, сиздей болуп, Кудайым буйрса күйөөсүн унутпай жакшылык кылса эле, Кудайым берерин унутпайт. Бул дегени Кудайым эч качан унутпайт, Кудайым жакшылыгын токтотпойт деген маани. Кудайым берекесин берсин, жакшылыгын берген болсун. Бул жакшы түш, жакшы саамалык.